Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду оорудан кыйналып, айла таба албай жүргөн жарандарга жардам берүүгө ар дайым даяр. Бирок бизге кайрылгандардын арасында жаш өспүрүмдөр дагы жок эмес. Албетте, жашоого жаңы гана келип, жардамга муктаж болгону жүрөгү оорутат. Алардын арасында Аман бөбөгүбүз бар. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Мен азыр мына кичинекей Амандын жанында турам да. Бул Амандын атасы, бул мекендешибиз, бир тууганыбыз кайрылган. Бул жерде эң жай оор күн өтүп жаткандыгын айтайын деп турам, бир туугандар. Бул Амандын диагнозун азыр сиздерге толук ата-эне түшүндүрүп берет. Бирок бул жердеги акыбал чындап оор экендигин жакындан билсеңиз, бул Амандын азыр ушул кекиртегине бир канча операция жасалып, ушул жерден тамактанып, ушул жерден эме берет экен да, кислородман. Биз менен бирге болуңуздар, мондай кичинекей биздин эртеңки келечегибиз болгон уул кыздарыбыз деги эле оорубасын. Фонд жетекчиси Азамат Байматов Амандын ата-энесине жолугуп, бөбөктүн эмне оору менен жардамга муктаж болуп жатканынан кабар алды. Аман канчада азыр? Аман 3 толду да. 3 толду азыр, Ооба. А бул эменин тамакты күнүнө ушундай эметилеби, берилеби? Эми башында зонт болчу. Мондай зонт менен эмишчү, кийин ушинтип эме скорый менен бара бердик, жууп сала берди. Өзүм шприцке үйрөтүп алдым, ушинтип пуйп берип коебуз, ичип алат. Анан көпчүлүгү суроо берет, ошол өзү соска ичпей, мындай күчү жок да. Ошого өзү. Ошол сосканы эмгенге алы жок, Ооба. Ошол даражага жете элек да эми. Бул эмнеден улам келип мындай акыбал болуп атат ошондо? Двусторонний пневмония болгон башында. Анан бул Башталыш, Аны биз кечирээк билдик, Москвада. Анан скорый чакырдык, 4 жолу алып кетпеди. Анан башка эме орган ооруткандыр деп барсак, ошол башында гематома бар экен. Башынан операция болду. Барганда эле комага түшүп алып, эртеси күнү. Биринчи операциясы канча эмеде болду жашында? 3 айлыгында. 3 айлыгында? 4 айлыгында болду. 4 айлыгында биринчи операцияны өткөздү баштан, Башынан болду, мына жерде башында. 2 жеринен болгон. Анан операцияны өткөрдүк, тяжелый состояниеда чыкты. Өзү самостоятельный 2 ай аябай карашты. ИВЛ менен дем алып аткан. Кийин ушул трахеостоманы коюшту. Андан кийин ушул менен пока жүрөт деди. Анда с манжетом деп коет экен, могу жеринде манжети менен бар болчу. Муну уже анан кийин тештиби? Без манжет. Ошо 2 айлыгынан кийин. Без манжет азыр турат, Ооба. Ошондо врачтар нитору ошо башында эле без манжет койгондо, азыр ошол биринчи операциясы ийгиликтүү өтөт болчу. Бул жерден операциясы болду, мына 2000 жок, 1 жыл болуп калды, былтыр болду да. Анан дагы повторный болуш керек эле, биз депорт болуп калдык да. Депорт болуп калдыңар, ошол себептен келдиңер, Ооба. Айла жок, Бишкекте карашпайт экен, эми карашат, просто алмаштырып эле беришет экен, анан мындай операцияларды жасабайт экен. Азыр бул тамак ичип атканда Аман ушундай жатып ыңгайлаштырып көнүп алса керек, бул мындай тилин эметип алып ичип атат, Ооба. Улам тилин кайрып ичип атат, Отуруп дагы иче албайт, ошентип ичет. Ушул менен какырык тазалайсың, Какырык тазалайм, ушул менен муну тазалап турсам, дем алдырбай кыйнайт адамды. Экен ооруйт да, Бирок ушул ооруйт, ооба. Бирок көнүп эле калды, бирок коркоо, мен лично коркоо мени катары. Потому что бул жаш баланын эми мурдуна эмелери катып калат, бунуку деген ушул только ушул жеринен чыккан үчүн эме какырыгы катып калат дагы. Кээ бир учурда чыгара албай калам. Көгөрүп кетет кээде. Ким эле уул кызынын ооруганын кааласын, бала үчүн ата-эне жанын берүүгө даяр. Аманды жарык дүйнөгө алып келген энеси жана атасы көзүнө жаш алып, кайрымдуу элден жардам сурайт. Элге кайрылуу бизге оңой эмес. Ар бир эле мындай элге чыгып аткан адамга оңой эмес болсо керек бул нерсе.
Меңгеле элдердин баласына окшоп, балам жетилип бактарда басып, апа деп сүйлөгөн үнүн уксам дейм. Колуңуздардан келишинче жардам берип коюңуздар. Бизге берген 10 сомбу, 5 сомбу, 1 сом канча тыйыныңыздар болсо, баарын Алла Таалам сооп жолунда кабыл кылсын. Баламдын апа деген үнүн уга элекпиз. Видеолорун атасы кээде көрүп калат, көрбү дейм. Үнүн угуп, мындай гыгылап сүйлөчү эле 3 айлыгында. Ошолорун көрүп эзилгим келбейт, мындай эмени атасы көрүп, өзү сагынганда көрөт, мен алыстап кетем. Эзилип, мындай жүрөгүм чыдабайт, ошо үнүн уксам экен деп. Бул эми ингаляция көп эле билсе керек. Ошол менен тамагын ингаляция кылып жумшартып, анан кийин какырыгын чыгарабыз. Кээде чыгып калса экен деп Алладан тиленип жүрүп, ушул кымындай нерсеси чыкканчагында ардек болуп кетем да. Ардек оюма келип кетет, эмне болуп кетет экен деп. Эми бирди жакшы карай албайт. Эмне болот экен деп сарсанабылым. Алла Таалам бир себеп кылыптыр сиздерди. Эми ошол Индиядан барып шифа таап келсек экен деп аракет кылып атабыз ушу балам үчүн. Берки уулум дагы ошо төрөлгөндө эле 10 күндөн кийин ошо кан оорусу менен ооруйт деп диагноз коюшту. Кровотечение боло берди. Анан ошол гемофилия деп диагноз коюшту. Анан кийин кызым төрөлдү, кыз балада бул гемофилия деген ошол эркек балдарда гана кездешет экен, только эркек балдар ооруйт экен. Ошондо силердин 2 уул, 1 кызыңар бар, 2 уулуңар ушул 2 уул, ооба. Өзүмө дагы бул диагноз коюлган 1 жыл болду. Ошондо өзүң да ушул оору менен ооруйсуң, э? 2 уулуң да ушу менен ооруйт. Ооба. Өзүм дагы ушул аракет кылып карап атам. Кудайга шүгүр. Ушу балдарым караган жарасам экен деп Алладан тиленем күндө эле. Жерде бул ден соолуктун дагы баланын ден соолугу башкасы эчтеке эске алынбай туруп эле репорт базылгандан айда жок силер ал жактан каранып аткан жерден кетишке туура келди. Анан мен айтайын дегеним деле мындай дейм, ошондой учур сааттар деле силерге бир кандайдыр бир тоскоолдукту, кыйынчылыктын эмесин жаратты да. Ооба. Биз эми ошол Москвада лечение кылып жүргөнбүз, эмгектен жүргөнбүз, как мигрант болуп. Ошол иштейт элем өзүм, иштеп, балдарды лечение кылып, өтө оор неме болуп калганда ишке чыкпай, өзүм эс алып, жардам берип, больницага алып барат элем келинчегим менен. Кээде келинчегим өзү алып барып, каратып, тынбай эле больницага. Эми регистрация бир эле биз деп неметпейбиз, бирок ошолорго кайрылгым келет. Мындай лечение кылып жүрсө деле, жөн жүрсө деле, себеби иштеген барганда ошолордун документ жасаган мекендештер мындай жакшына эле жасап берип койгула силерден сураныч. Эми мен айтарым просто биздики ошо базадан чыкпай калып регистрациябыз. Жаңы башын эле жасаган эле базага турган эмес экен да, потому что сотко чейин бардык да. Сот бизге решать этип, штраф кылып, ошо Сахарова деген жагына жөнөттү, келинчегимди, мени. Анан ал жакта ошо 2 жума жатып, анан бул жака келдик. Только ошол жеринен. Мындай айтканда прямо айдам, ал жерден мурду менен дем ала албайт. Алла Тааланын сыноосу экен, башка эч нерсе дей албайбыз. Ошол дагы эмне бизге ошо сиздердин Кайрымдуу Болуп фондуна сиздерге кайрылып, сиздерге ошо Индиядан врач келген экен, ушулар менен көрсөттүк балдарыбызды. Каражат где-то $15,000 кетет деп айтты. Пока белгисиз, может көп кетип калышы мүмкүн деди. Ошого силер биринчи баргыла, анализ тапшыргыла, полный врачтар көрсүн, невролог, лор. Дагы биздин өзү основной диагнозу балабыздыкы түбөлүктүү деп гемофилия деп диагноз койгондо, бул кан оорусу мененчи.
Сарыский болезнь деп. Биз 3 уулдун ата энесибиз, 2 уул, 1 кызыбыз бар. Чоң уулубуз Амин, Айлин кызыбыз, бул Аман. Şu уулубуз Амин, Аман экөө тең гемофилия Б оорусу менен ооруйт да. Алар да, Бала уулдарыбыз, кызыбыз жок. Бул эми бизге ошондо дополнительный болуп калды, ошо келинчегим айткандай. 3,5 айлыгында двусторонний пневмония болуп, башында гематома болот, анан операция кылабыз дейт. Операция кылып, анан ошол маалда ошо двусторонний пневмония болуп, өзү дем ала албайбыз алдынча. Тамагын ушу трахеостомду койгон да, турбучканы. Ошо врачтар өздөрү деле айткан Москвада башында эле без манжет коюп отурбуз депчи. Потому что манжети менен койгон болчу экен да. Эми биздин деле Кудайга шүгүр мекенибиз өнүгүп өсүп келатат. Мындан дагы өнүгүп өссүн. Просто биз мекенибизде операция кылып алып сала албайт экен да. Эми алмаштырыш мүмкүн экен, бирок алып сала албайт экен бул неменичи. Аман өзү эле эмес, апасы дагы ооруйт. Алар күнүгө кымбат дарыларды колдонууга аргасыз, үйүндө муздаткыч, тамак ашка эмес, дар-дармекке толгон. Бул холодильникте деген ушу балдарымдын, келинчегим уколдору, бул жанагы что бул алдын алуу уколдору да жаш балдарымдынчы. Келинчегимдики бар, ошо кече жакында бөлүнгөн, мамлекет тарабынан жанагындай гумпомуш деп коюп, кыскасы ошентип бөлүнгөн дары-дармектер булар. ушунун баарын колдонуп атат. Бул канчага жетет азыр? Бул эми негизи алдын алуу деп жаш балдарды жумасына 2 жолу алыш керек. Например, миңдик чоң балам жумасына 2 жолу алыш керек да. 2 балаңа колдонот муну, Буну бир балама. Чоңуначы, чоңуна. Ушу чоңуна да. Чоңуна. Жумасына бир, ошондо айына 8 штук кетип калат. Кичинекейиме 500дүк, ал деле ошо жумасына 2 жолу колдонуш керек. Бирок бизде мамлекетте мындай жакшы жетишпестик болгондуктан бул оору менен жанагы ата энелер түшүнөт, укол бизде действительно жетишсиздик. Ошол кандай десем, качандай травма болгондо анан ошондо гана алат экен да. Биз Москвада жумасына тынбай алып турчубуз да. Тынбай ооруса деле, жыгылса, жыгылбаса делечи бүт алып турчу болчук ушу уколдорду. Бунун келинчегин кайсысын колдонот? Келинчегим мына ушул иннанофактор миңдик, балама деле миңдик, мына кичинекей 500дүк. Могу жердечи мекендештер просто билбейм ким кандай кабыл алып атасыздарчы, көрүп атып, могу холодильникке толтуруп, айрымдар эт салып алып, бир мындай бир керектелчү тамак ашты, азыкты салып алып колдоно турган болсо, бул холодильник мен ойлогом азыр бул холодильникти көргөн киши баары эле ойлойт, мунун ичинде бир азык турса керек депчи. Бирок буну ачканын кезде бунун ичи толо мындай караңыздарчы, мындай бул үй бүлө үчүн өтө оор экен да, бул бир тууганыбыздын башында өтө оорсунуу экен да, мекендештер. Карагыла, эми келинчеги дагы ушул дарт менен экен. 2 уулу үй бүлөдө бир эле кызы, Кудайга чексиз шүгүр, кыздын дени сак экен. Бирок баарынын башына көтөргөн мындай кыргыздын күчтүү жигити, бирок алсыратпай колдон келишинче колдон буттан алып, анан Кудай буйруса бир көмөгүбүздү көрсөтөйлү. Анан Кудай сага күч кубат берсин, бир тууган. Кудай берген сыноосуна жеңилдик берсин. Анан биз кайдыгер карабайбыз. Мен колуман келишинче улам чакырган учурда видеолор чыгарып берип, элден улам могу экран алдында реквизиттерин ушул үй бүлөгө таандык. Эч ойлонбостон, күмөн санабастан кол сунсаңыздар болот. Толук көзөмөлдө. Бизден атайын чыккан видеолордон, ал эми бизден башка жака чыккан видеолорго биз кепилдик бере албайбыз. Ошол учурда пайдаланып айткым келет. Мындай акыбалда пайдаланып кеткендер көп, ошолорго алданбаңыздар. Кудай күч кубат берсин эми. Бул ошол 1392. Негизи биз көптөн бери ишчүбүз, Кыргызстанга эле, Москвада бөлөкчөсүн ишчи болчук. Ал деле ошо 2000 тегерегинде. Анан бул жерде педиатр айтыптыр. Мындай болгон эмени ичкиле деп, бул действительно кымбат экен. Бунун бир банкасы канча сом турат? 4000 канча деп турат. Биз келинчегим кече оптун көрдүм, ошону алабыз, заказ беребиз деп атат. 3200бү, 3300 ушундай экен. 3300гө бунун бирөө келет, Бир банка. Бул канчага жетет? 3 күнгө, ашып барса 4 күнгө. 3 күндө ичип коет. 10 күндө ошондо 32 миң кетеби? Где-то ушу 30 миң, 25 миң тегерек кетип калат да, ооба. Бул акчаны кантип атасың? 10 күнгө 3 кетет. 3. Адашып калдым, мен 1 айлыкты айтып коюп турмун, 10 күнгө. 10 күнгө ошо 3 кетет да, 3 күндөн эсептегенде 4 күн эсептегенде ошо 3 банка жетет. Ошондо примерно жетет 3 банка, ооба. Ошо 3 күнгө экен да ошондо.
ошондо где то 6000 болуп калабы. Жок, ушу 5000 болуп калат экен, 1,5 эсептегенде. Эгер онон ала турган болсок, Жок. бул 3 болсо ошо 10 000 сом кетип калат экен, 3 000 болгондо, 3 000 канчадан болгондо. Өзүм эми иштеп атам. Кудайга шүгүр, Кудайым ден соолугун берсин дейм. Ошо иштеп тапкан акчаңды башка нерсеге коротпой, жалаң гана ошо эмекенде дары-дармек үй-бүлөгө. болду. Ушу дары-дармек жашоого, анан бир аз өзүм карыз кредит деген нерсем бар, ошону төлөйм айма-ай. И ушу больницага каттамай ооруп калганда. Анан Кудайга шүгүр тууган уруктар жардам берип турат, жакындарыбыз дегенде. Алла ыраазы болсун. Бүткүл эле момун мусулман бир туугандарга постоянно дуа кылам. Мен ушу ага чейин деле болгон эми ушу 3 жылдан бери дуа кылып келем. Ага чейин деле дуа кылчумун. Алла кабыл кылсын. Бул жерде канча банка турат, достор? Мунун баардыгы Биз буну эми неметкен себеби жанагы кээркилер ишенбейт да. баасы 1392 сом. Аптекада бул. Бул аптекадагы турган баасы экен. Эми бул жерде азыр канча банка турат? Толуктура экен да. Бул уже улам алып анан улам Ооба, 2 айдыкыда примерно 2 айдан ашык ушундай. Аллахым шифасын берсин. Эгерде кимде-ким мына ушундай азыктарды сатып, ана бизге да байланышка чыгып, мына ушундай эмелерди жөнөткөн ушулар болгон. Эгерде сиз көрүп жаткан болсоңуз, мына ушундай мындай бир ушу жааттарда бир азык тарабынан деле көмөк көрсөтсөңүздөр дагы жакшыраак болот менимчечи. Ошо да чоң жардам. Эми мүмкүн зекет катарында чыгарып берем десеңиздер, мына ушул дагы чоң жардам экен да бул үй бүлөгөчү. Аман бөбөгүбүз болгону 3 жашта. Ал оору менен жабыркап келет. Азыр сакаюуга каражаты жетпей жатат. Андыктан келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.